Assalamu алейкум, урматтуу кыргыз калкым. Саламатсыздарбы, амансыздарбы? Сиздердин угуп жаткан, көрүп жаткан ар бириңиздердин үйүңүздөргө бейпилдик, бейкутчулук, токчулук, жакшылыктардын баарын каалайбыз. Бул кайрылууну биз эмнеге кылып жатабыз? Жеке оюмду айта турган болсом, бул кайрылуу бир гана менин атымдан эмес. Орусияда жүрүп, эмгек кылып, бешене тери менен акча тапкан мага окшогон уулдарыңыз, кыздарыңыздын атынан сүйлөп атам. Биз 2017 жылдын 15 октябрь күнү Кыргыз Республикасынын келечектеги президенти тандай турган күнүбүз. Мына ушул күн эң маанилүү, баалуу күн. Мына ушул баалуу, маанилүү күнгө баардыгыңарды мен биринчиден чакырып кетем. Өткөн чак кандай өткөн болсо, келер чак дал эле ошондой өтүп кетет. Ошондуктан сиздерден сураныч, алдыдагы боло турган президенттик шайлоодо дили таза, дээринде көкүрөгүндө кыргыз деп соккон жүрөгү бар, кыргыз үчүн күйгөн татыктуу инсанды тандоого чакырам. 13-өнүн бирөөгө эмес да бар, бирөөнү тандап ал. Ал сенин жүрөгүңдөгү адам, кайсы адам бир Кудай билет, бир өзүң билесиң. Элдин биримдигини, элдин ынтымакчылыгыны, элдин тынчтыктыгын, мамлекеттин стабилдүүлүгүн, мамлекеттин өнүп өсүп кетишине Таза инсанды тандап алалык. Тарыхын карап көрөлүк. Учур чагын карап көрөлүк. Келечек үчүн таза инсанды тандап алалык туугандар. Эли журтубузга адилеттүү, боорукер, мээримдүү, эң акыйкат падыша болуп, элге кызмат кылуусун мен Алладан тилеймин. Урматтуу мекендештер, бул жолкусунда биз Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду тандайлы. Келгиле кыргызым, эл журтум, тууган уругум, досторум, агаларым, эжелерим, сиздерден сураныч. Акты ак, караны кара кылып, өзүбүздүн жүрөгүбүздөгү таза адамды шайлап алууну чакырат элем. Адахан Кимсанбаевичти колдогон мигранттардын атынан Мен өзүмдүн жарандык укугумду колдонуп, Мадумаров Адахан Кимсанбаевичти шайлайм. Ошол кишиге добуш берем. Жана кошунамды, досторумду, бир туугандарымды, ата журтумду, тайы журтумду, жана кайын журтумду, жана кыргыз элин баарын ошол кишиге добуш бергиле деп чакырам.